Сулайманов. Сөз негіз бүтті дем. Тоқтомның алдынан мен башқа бір мәселені айтып қойын уақыттан пайдаланып, құрметті депутаттар, кешіріп қойсыздар. Премьер-министрге Мұхаммедқали Дүйсекевич, ақырқы қауіпті мәселе болып, уран мәселесі болатпайбы? Біздің еліміздің денсаулығы бұл бірінші орында болуш керек та. Жаратылышыбыз, ал талашсыз, аны мен сізделе мақұлсыз да. Аға ешкім қарсы бола албаса керек. Ошонун негизинде biz депутаттар Алмамбет Насырханович, Канат Керезбекович үчөөбүз мыйзам сунуштап атабыз. 50 жылга мораторий киргизип, 50 жыл токтотулсун. Кыргызстанда уран өндүрүү, уранды чалгындоо бүт иштери 50 жылга токтотулсун. Эмне үчүн 50 жыл? 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дейт. 50 жылдан кийин биздин балдарыбыз кандай кылып узартабы же пайдаланышабы жаңы технология менен. Аны кийинки муундарыбыз өздөрү чечет болуш керек. Кудай буйруса, өтүп калса. Бирок депутаттарыбыз бардыгы колдоп берет деген ишеничтемин. Анан инвестиция 10 миллион доллар болот жылына дегенге мен жооп берип коеюн. Ысык Көл областынын Малыматына таянсақ, 2018 жылы 18 миллиард сом инвестиция тартылыптыр. 55 миллион доллар. Бұл қайсы тармаққа? 57 предприятиясыдыр. Молочный, бал, медовый, мед, ет, балық, ушундай таза, экологически таза продукталарға біз Ысык Көлді бренд кылып атабыз. Туристтердин келишине биз бренд кылып. Биз ошол жакта лечение алсын деп санаторияларыбызды бренд кылып дүйнөгө эметип атабыз. Үзбөй туруңузду кечирип коесуз. Ошондуктан биз инвестицияга акча жагына бурганыбыз туура эмес. Мұхаммедқали Дүйсекевич, ушул жерде командаңыздын алдында сураныш. Биз түрдүү запросторду сурап атабыз сиздерден. Эртең ар түрдүү шылтоолор менен бизге бут тоспой, сиздерге биз тескерисинче жардам берели деп атабыз. Ушул мыйзам тез арасында өткөзөлү деп атабыз. Ошондуктан бүт бул жердеги командаңызга айтып койсоңуз жакшы болот. Рахмат. Урматтуу депутаттар, талкууга өтөбүз. Жооп бересизби? Алтынбек Турдубаевич, биз дагы ойлойбуз, ушул жерде отургандар жалпы эле биздин мекендештерибиз баарыбыз ушул мекенибиз үчүн, жаратылышыбыз үчүн, ата мекенибиз үчүн, туулган жер үчүн күйөбүз. Анан эгерде жанагындай кыла турган болсоңуздар, эми бут тосуу болбойт. Биз эми бул мурун чечим кабыл алынгандын азыр немесин көрүп атабыз да, жыйынтыгын көрүп атабыз да. Анан азыркы чечимдер ошондой боло турган болсо, биздин эч кандай каршылыгыбыз болбойт.